Аскар Акаев бийликти мыйзамдуу өткөрүп бербегенине өкүнөт. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев YouTube порталындагы Автор ТВ аттуу каналга маек куруп, кызматта турган маалдагы ишмердиги үй бүлөсүнүн бийликте көрдү, чек ара маселеси, аксы окуялары жана конту эркини тууралуу пикирин билдирди. Акаев өз кезегинде 2005-жылы бийликти конституциялык жол менен өткөрүп бербегенине өкүнөрүн айтты. Эгемендиктин алгачкы 15 жылдагы биринчи президент катары бир өкүнүчүм бар. 2005-жылы конституциялык жол менен кийинки президентти шайлатып, бийликти өз колум менен өткөрүп берсем, анда менде өкүнүч болбойт эле. Катасыз чоң иш бүтпөйт, менде каталар да болду. Бирок тең салмактап келгенде мен Кыргызстан үчүн көп эле пайдалуу иштерди жасадым. Саясий авантюристтер эркен шайлоодон президент шайлана албасына көздөрү жеткендиктен 2005-жылдын март айында мен кетерге жарым жыл калганда мамлекеттик төңкөрүш уюштуруп күч менен бийликти алышты. Ошонун терс кесепети бүгүнкү күнгө чейин уланууда, деди. Булак, Азаттык. Асманда жүрбөй отчетун берсин. Министр Бейшеналиев парламентке чакырылды. Депутаттар саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев парламентке келбей жатканын сындап, бүгүн да эпидемиологиялык кырдаал боюнча маалымат берүүгө чакырышты. Эл өкүлү Тазабек Икрамов министрди президент өзү колдой турганын айтып, бирок ал кылган жумушу үчүн парламентте жооп бериши керектигин белгиледи. Министрди комитетке чакырсак келбейт, жалпы жыйында кароо чечимин кабыл алсак, күн тартибине киргизилбептир. Урматтуу төрага, ушул жерде отурган депутаттарды сыйлаш керек. Президентке жакын адамдарды көргөнбүз. Буга чейинки министрлер дагы жакын болгон. Кана ошолор бүгүн каякта жүрөт? Анчалык асманда жүрбөш керек. Ушул жерге чакырып, отставкасын карашыбыз керек, деди Икрамов. Ал эми Дастан Бекешев мындай мамилеге депутаттар өзү күнөөлүү экенин айтып чыкты. У коргошун ичкенге убакыт тапкан министр эмнеге парламентке келе албайт? Мүмкүн 24 саат бою президент менен резиденцияда отургандыр. Албетте, өзүбүз күнөөлүүбүз. Ушул жерден жаңы конституцияны өткөрүп бергенбиз. Бул авторитардык режимдин күчү. Парламентте министрлер сыйлабай калды. Керек болсо, алар депутаттарга чалуу алып коркутат. Азыр келсин, карап көрөлү, болбосо ишенбөөчүлүк көрсөтүп, иштен кетирели, деди Бекешев. Натыйжада саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев чакыртылып, отчетун угуу күн тартибине киргизилди. Булак, Спутник KG. Сыймык Жапыкеев отставкага кетти. Финансы полициясынын генерал-майору Сыймык Жапыкеев прокуратура органынан отставкага кетти. Бул тууралуу өзү жергиликтүү басылмаларга билдирди. Анын айтымында, бүгүн 28 апрелде ал Ысык Көл облусунун прокурору кызматынан өз каалоосу менен кетүү тууралуу арыз жазган. Мага эч ким кысым көрсөткөн жок. Мен өзүм ден соолугума байланыштуу прокуратурадан кеттим. Тагыраагы ден соолугума көбүрөөк убакыт бөлөм, деди Жапыкеев. Ал оппозицияга барууну көздөбөйт, анткени ал саясатчы эмес экендигин баса белгиледи. Булак, Кыргыз кабар. Өзгөндө өз кызын зордуктоого шектелген ата боштондукка чыкты. Өзгөндө 17 жаштагы өз кызын зордуктаганга шектелген киши тил каттын негизинде үйүнө кое берилди. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалым болгондой, учурда кошумча экспертиза дайындалган. Биологиялык экспертизанын бүтүмү чыга элек, анын жыйынтыгын оштон чыгып келүүсү керек. Экспертизанын жыйынтыгы менен тийиштүү юридикалык баа берилери. Соттук медициналык экспертизанын алгачкы текшерүүсү боюнча кыздык белгиси бузулбагандыгы белгилүү болгону айтылган. Белгилей кетсек, Өзгөн районунда 17 жаштагы кызды алсыз абалынан пайдаланып, өзүнүн үйүндө атасы зордуктап койгону айтылган болчу. Булак, Кыргыз кабар.